Кыргызстанда кыздарды илимге, математикага жана заманбап технологияларына кызыктыруу максатында илимдеги кыздар аттуу долбоор ишке кирди. Мунун алкагында 7-11 классында колледжде жана башка окуу жайларда билим алган 100дөн ашуун кыздар онлайн окуунан өткөн. Сезимгүл долбоор алкагында вебинарга катышкан кыздардын бири. Ал 8 класстын окуучусу. Сезимгүл келечекте дарыгер болууну эңсейт. Андыктан ал химия жана биология сабактарына өзгөчө көңүл бурат. Илимдеги кыздар долбоорунда ал өзү үчүн көптөгөн жаңы кызыктуу тажрыйбаларды алганын айтты. Биз деген ошол химия жана физика жаатындагы сабактар боюнча көптөгөн эксперименттер жасадык. Алардын ичинен биз жөнөкөй эле күнүмдүк турмушта колдонуп жаткан сууну фильтрлегенди үйрөндүк. Андан кийин биз жанакы слайм, лизун ошолорду колдон жасаганды үйрөндүк. Андан кийин химия жаатында болсо биз көбүк чыгарганды, буу чыгарганды үйрөндүк десем болот. Изилдөөлөрдөн улам 11 жаштан 15 жаш курактагы кыздардын так илимдерге кызыгуусу азайганы байкалган. Статистика көрсөткөндөй, дүйнө жүзү боюнча илимпоздордун катарында 30% гана аялдар бар. Ал эми информациялык технологияларга 3% кыздар гана тартылат. Кыргызстанда да илимдер аялдар үчүн эмес деген стереотиптер жок эмес. Мы боремся с таким стереотипом, как наука не для женщин. Көп учурда коомчулукта илимдер кыздар үчүн эмес деген стереотиптер бар. Өзгөчө бул үй бүлөдөн башталат. Андыктан биз бул долбоордун алкагында ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так илимдердин мугалимдери менен биргеликте математика, химия жана физика сабактары окуучуларга кызыктуу болуш үчүн жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу. Программа 3 жылга каралган. Бул убакыттын ичинде биз 3000ге жакын кызды окутабыз деген максатыбыз бар. Мындан тышкары биз эмгек рыногунда анализдеп, илим жана заманбап технологиялар боюнча адистерге жумуш орундары маселесин да карайбыз. Так илимдерге кызыгыш үчүн химия, физика жана биология сабактарын бир гана теория менен эмес, практика жүзүндө окутуу зарыл. Бирок биз билгенде өлкөдөгү көпчүлүк мектептерде лабораториялар жок. Андыктан мугалимдер сабак кызыктуу өтүш үчүн колдон келген ыкмалар менен тажрыйбаларды жүргүзүүнү үйрөтүп келишет. Эми эксперимент түрүндө сабак өтүш үчүн, аны үчүн бизде лабораторияда жетиштүү реактивдер, жетиштүү идиштерибиз жана куралдарыбыз болуш керек да. Ошол учурда гана окуучулардын кызыгуусу канааттанат деп ойлойм. Биз мисалы үчүн окуучуларды химия сабагына кызыктыруу үчүн, мисалы мен химия сабагына кызыктыруу үчүн ар кандай эксперименталдык тажрыйбаларды жазатууна аракет кылам. Жогоруда айткан долбоор алкагында илимге кызыган кыздар үчүн сынак жарыяланган. Сынактын жеңүүчүсү 11 октябрда кыздардын эл аралык күнүнө карата алдыңкы айымдар менен өтө турган онлайн сессияга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Гүлжан Абдразак кызы, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.